Жети Өгүз Капчыгайы, Көк Жайык жайлоосу жыл сайын миңдеген кыргызстандык жана чет элдик туристтерди өзүнө тарткан ажайып кооз жер. Ал жака жетүү үчүн Жети Өгүз дарыясын бойлой 5 көпүрөдөн өтүү керек. Бул көпүрөлөрүбүз 2008 жылы реконструкция болуп оңдолуп кайра жасалган экен. Анан бул жыгаш деген жыгашта. Бул суу тийип атат, нымдуу болуп атат. Ошол себептен бүгүнкү күнү бул жараксыз абалга келген. Мына июнь айынын башында 3-чү көпүрөбүз сынып калып дагы ошол жерден бир экскаваторчик бул чыгымга учурап калды, каза болуп калды. Тоодогу малчылар, эс алуучулар суунун берки өйүзүнө бир канча убакыт өтө албай калышкан. Тез арада байланышты жөнгө салуу зарылчылыгы пайда болуп, жергиликтүү эл Кумтөргө жардам сурап кайрылды. Бүгүнкү күнү ушул Кумтөр тараптан бизге ушундай темир көпүрө берилип, азыркы күнү мына 3-чү көпүрөбүз салынып бүтүү алдында туруп атат. 2 көпүрөбүз бүттү. Кудай буйрса ушуну жасап берип аткан ошо Кумтөр компаниясына чоң ыраазычылык. Жети Өгүз айылынын тургуну Нургүл Мамбетакунова жыл сайын жайкысын Көк Жайык жайлоосунда турист тосуп, кошумча киреше таап алчу. Көпүрөнүн бузулушу анын чакан бизнесине кедергисин тийгизди. Жылда арабтар көп келчү, жакшынакай бир аз тыйын тыпыр таап алчу элек. Анан момундай жакшынакай көпүрө алып келип, Кумтөр жакшынакай ушундай темирлерин коюп бергенге аябай ыраазы болуп турабыз. Анын үстүнө быйыл Садыр Нуркожоевич Кумтөрдү алып, баарыбыз от души ыраазы болуп, кубанычыбыз койнубузга батпай турат. Темирден жасалган жаңы көпүрөлөрдүн жүк көтөрүмдүүлүгү 10 тоннаны түзөт. Орнотуу иштерин Транспорт министрлигине караштуу номер 35 жол тейлөө ишканасынын кызматкерлери аткарууда. Конкина Жети Өгүз Телти аталган автожолунда 5 көпүрө бар, жыгач көпүрөлөр. Бул көпүрөлөрдүн эскиликтери жетип, бүгүнкү күндө Кумтөрдүн жардамы менен биргеликте темирлерин 2 көпүрөгө толук жеткидей материалдарын беришкен. Биз жол тейлөө ишканасы өзүбүздүн күчүбүз менен орноттук. Кендин толук мамлекеттик менчикке өтүшү менен элдин ушул сыяктуу майда жана ири муктаждыктарын чечүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Кумтөр компаниясы мындан ары дагы аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө өзүнүн салымын кошо бермекчи.